Саламатсызбы урматтуу көрөрман, бүгүнкү айта турчу темам Кыргызстандагы жаштардын жашоого болгон көз караштары. Аябай мындай жаркын, акылдуу, жөндөмдүү, кандай гана маселе бербесең, тапшырма бербесең аткара алган, кандай гана мындай суроо бербесең жооп бере алган, кандай гана мындай сыноо кылбасаң ал сыноодон укмуш өтүп тыңдыгын көрсөтө алган жаштар баардыгы ушул Кыргызстандан кетем деп жатат да. Ай, каяка кетесиң? Америкага кетем. Эмнеге Америкага кетесиң? Кыргызстанды ким карайт? Америкага кетем, анткени мен деген жакшы жашашым керек. Кыргызстанга эч кандай кызыгым жок, жаңылыгын окугум келбейт. Твиттерин, Фейсбугуна кирсең жалаң гана токсикалык мындай ууланган мындай посттор, бир сөз айтсаң сени сынап салышат мындай. Настроениең бузук, жүрөм анан бир жума. Ошол Кыргызстанда эч кандай жол жок, эч кандай оңолбойт, баягы бийлиги оңолбойт, эли оңолбойт, эч качан жакшы жашабайт. Ошон үчүн кетем деп жүрүшөт да уул кыздар. Сулуу жакшынакай тың кыздар, сулуу жакшынакай тың балдар баары тең кетем деп туруп алышты да. Алардын мотивациясы аябай мындай татаал да. Алар мисалы үчүн ушул Кыргызстан менен келечегин көрбөй жатышат. Мындай жаштардын саны кескин көп. Эң таланттуу жаштар так ошондой маанайда. Тилди билет десең тилди билет. Сайрайт да жөн эле. Математиканы билет десе математиканы билет. Геодезияны билет десе геодезияны билет. Баары кетем. Грин картты толтуруп атам. Чет элдеги визага берип атам. Кетем деп эле да. Бул деген абдан жаман көрүнүш. Бул деген баягы Кыргызстандын өзүнүн келечегин жоготуп алыш деген сөз да. Бул деген ушундай жакшы уул кыздар Кыргызстандан кетсе, булар башка өлкөнүн келечегин көтөрүп салат. Каяка кетишет? Евросоюзга кетишеби, Америка Кошмо Штаттарына кетишеби? Аны үйдөгүлөрүнө $200-500 салып турабы ай сайын $1000. Аны $1000 салып турса дагы, кичине пайда болсо дагы, жалпы алардын мындай жаратуучу творческая деп коет, жаратуучу энергиясы, жаратуучу жөндөмү, жаңы нерсени жаратуучу мындай ыкмалары, алардын мындай касиеттери башка өлкөгө кызмат кылат да. Бул нерсени бир баля болду да, бул нерсени өзгөртүш керек. Ушундай мотивацияны жок кылыш үчүн биз деген ошол өлкөбүздү гүлдөткөнгө жол алышыбыз керек да. Биз деген көп учурда баягы өзүбүздү мыкты кылганга аракет кылышыбыз керек. Күндө жашап аткан ишибизге маани бериш керек да. Биз деген баягы өлкөнүн маанисин эске алып, дүйнө жүзүндө биз өнүккөн өлкө болобуз. Биздин өлкөгө баары жашагысы келгидей, биздин жерде биякта өнүктүрүш керек. Ал үчүн технологияларды өнүктүрүш керек. Ал үчүн бул жерден өндүрүштү өнүктүрүш керек. Бул жерден баягы чоң ири илимий борборлор менен кызматташтык түзүп, бул жерде жаңы технология, билимди алып келишибиз керек. Баягы биздин жаштарыбыз бул жерден жашаганга каалап калыш керек кайра. Мейли Америкасына барсын, Европалык биримдикке барсын, мейли баягы Чыгыш Азияга барсын, мейли баягы өнүккөн өлкөлөргө барып жашап келсин. Бирок кандайдыр бир кайсы бөлүгү Кыргызстанда калсын, Кыргызстан менен бириктирген киндиги үзүлбөсүн деген ушундай ниет бар да. Ал үчүн биз баарыбыз ушундай кандайдыр бир иш аракеттерди алып барышыбыз керек. Биз деген өлкөбүзгө технологияны алып келип, өлкөдө өнүгүү борборлорду көбөйтүшүбүз керек. Антпесе жаштарыбыздын баары кетет. Ушу тилекке каршы ушундай нерсе болуп жатат.